Коррупцияны жеңебиз деп, наоборот, коррупция жашырылып атат да бул жердечи. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоёбуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра ушинтип сүйлөп атса чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да. Президенттин өзүнүн деле айткан сөзү бар, соцсеттерге кайрылгыла деген. Анан мен ошо соцсеттерге кайрылганым үчүн мени жумуштан алып салышты. Кызматтан алабыз. Мына АДС ошон үчүн түздүк. Мына ушу уплашат. Эгер прокуратурага, ички иштер министрлигине, күч органдарына кире албай атасыңар, мына келгиле. Мага кайрылгыла, кат менен кайрылгыла. Социалдык түйүндөр бар, мына колуңарда, бардыгыңарда мүмкүнчүлүгүңөр бар, мурдакыдай эмес. Кайрылгыла, биз чечим кабыл алабыз. Коррупцияны жеңебиз деп, наоборот, коррупция жашырылып атат да бул жердечи. Мисалы, башка төрагалардын убагында мындай болгон эмес да. Мисалы, генерал Эгембердиев келгенден бери коррупция болуп атат. Мисалы үчүн первый зам кармалды, 31-чи мекеменин жетекчиси кармалды. Коррупцияга шектелсе деле кармалып атпайбы УКМК тарабынан? Шектелип атат деп мага айтышып атат. Сен эмне айтып чыгасың деп. Неге албай атканын деле билем мен, генерал Эгембердиевди неге албай атат. Себеби номер 1-чи мекемеде биздин президент ошол жерде абакта кармалган да. Ал жерде бул жетекчи болчу генерал Эгембердиев.